Рахмат, Садыр Нуркожоевич. Сіздерге біріншіден біздің Бишкек шаарында жашаған жаш айым активисттерінің атынан чоң ыраазычылык билдирем. 8 мартта акцияға буга чейин өткөн марштарда мүмкүн кемчиликтер кеткен. Менимче деген кийин маалымат алсам, провокацияларда болгон учурлар көп болду дейт. Бирок президентибизге ыраазычылык билдирип койгула деп айтканына ушул сөздү жеткирейин дедим да. Акция тынч өттү. Ички иштер министри тарабынан көзөмөлгө алынды. Там никаких пропагандистских лозунгов, жаманаттуу, анан эл арасында эски лозунгдар тарап кеткен пропаганда эч нерсе болгон жок. Мен аякта 1 саат башынан аягына чейин болдум. Бул биринчиси, зордук, зомбулукка каршы күрөшүүнүн ар кандай жолдору болот. Илимий конференция өткөрсөк болот. Анан деген ушул жаш кыздар чогулуп, ошол жактан ой пикирлерин билдиргенге биз каршы болбош керекпиз. Мен ойлойм, жалпы элибиздин башын бириктириш керекпиз деген. Бул бир. Экинчи, бир нече жылдан бери парламентте мен көп көтөрүп келгем, азыр деле айтып келе турган бир маселе бар. УКМК тарабынан аябай көп кемчиликтер кеткен. Азыр жаңы жетекчиликке да кайрылам, сизден да суранам. Арыз муун менен кайрылгандан корккон жарандар көп болуп атат. Ишкерлер көбүнчөсү. Тоноп окатын алып койгондор көп экен. Ошол ички иштер министри УКМКнын катарындагы адамдар экен. Кызматтан алынган адамдардын да фамилиясы. Анын баары сиз угат болуш керексиз. Бирок деген ал ишкерлерге ачык жазгыла десем, эми ошол эле адамдардын иштери, туугандары прокуратурада иштейт экен, администрация президенти да иштейт экен. Бишкек шаары ушунчалык кичинекей, тууган тушкандары менен элди, ишкерлерди тоноп, аягында деген эл ошол иштеп жаткан жарандарыбыз коркуп, арыздангандан да коркушат. Эгер ошол адамдар арыз мундарын жазса, мен бул каттарды сизге түзмө-түз жөнөтөм. Кабыл алыңыздар деп да суранам да. Аябай көп учурлар болуп атат. Анан суранат элем, мамлекетке өткөрүлгөн мүлк боюнча УКМК расмий тизмени жарыялаш керек. Канча оокат чынында ишкерлерден алынды, канчасы добровольно дегендей, канчасы принудительно, канчасы чын эле ошол мамлекетке өттү деген суроолор келип атат мага. Көпчүлүк учурларда ошол эле иштеп жаткан УКМКнын кызматкерлери өздөрүнө каттап алган, туугандарына каттап алган учурлар көп деп ачык айтылып атат. Бирок буну деген президентибизге жеткирип койгула, арызданганда биз коркуп атабыз, азыр деле коркуп атабыз деп атышат. Рахмат. Биринчи акция боюнча эч кандай бир акцияга, митингтерге биз бийлик каршы эмеспиз. Баягы митингтерди өткөргөнгө, площадка, анан соттордун, прокурорлордун алдына өткөргөнгө деп эле тыюу салынып атпайбы? Горки парки именно ошо митингтер, акциялар өтчү жер. Ал жерди мэрияга билдирүү берип коюп эле өткөрө берсеңер боло берет. Анын бийликтен уруксат сураштын кереги жок. Мына ушуну жалпы элибиз да түшүнүп коюш керек да. А то жана МПОчулар айтып эле мына митингке тыюу салып салды, антиминти жок, тыюу салган жерибиз жок. Бирок Элвир айым жанагындай лозунгтарды кылганда биздин элибиздин менталитетине, каада салтына каршы келген нерселерди жасабасаңар да. Мисалы алар эми саналуу эле адамдар да, 1%га жетпеген адамдар. Анан бүтүндөй 7,5 миллионго чыгып алып, плакатталып алып, анан мындайга бизди колдогула, анан биз тарапка өткүлө деген бул туура эмес да. 7,5 миллион элдин кыжыры кайнап атпайбы? Ошон үчүн анан айтып атабыз да. Жанагыдай лозунгтарды көтөрүп алып, көчөдө басып, анан барып алып ошондой чакырыктарды кылбагыла деп. Эгер биздин элибиздин көпчүлүгү пөамметін Кудай ары кылсын, көпчүлүгү эгер ошондой болсо, анда унчукпайт элек анда. Биз аны наоборот тескерисинче тыйышыбыз керек. Биздин ал каада салтыбызга туура келбейт да булчу. Ишкерлерге иш козгоолор боюнча мен бардыгын айттым. Прокуратурага, Ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилерине. Арыздар түшсө алгыла дагы калыс текшергиле, калыс текшерип туруп, анан адилет чечим чыгаргыла деп. Сиз айтып аткан жарымын өзлөрүнө алып, жарымын мамлекетке өткөргөн деп аткан боюнча дагы айттым. Аны да иликтеп көргүлө дагы. Ким жарымын чөнтөгүнө алып алган болсо, аны кайтартып мамлекетке бергиле деп. Ким эгерде алып алып, бирөөнүн атына жамынып алып, акчаларын алабы, үйүн алабы, мүлкүн алабы, бизнесин тартып алабы, кайтартып берип койгула деп азыр ошонун үстүндө иштеп атат. Ал эми мамлекетке өткөн мүлктөр боюнча болсо, буну бардыгын ревизия кылып бүткөндөн кийин анан чыгарабыз. Ушу жылдын аягына барып бүтөт го, анткени жерлер бар аякта, баягы мамлекетке кайра кайтарылган, бала бакчалар бар, мекемелер, заводдор бар. Ал акчалай эле өткөн эмес.
Ошон үчүн алардын баарын ревизия кылып туруп, анан так суммасын айтабыз.